Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Кадамжай жаңылыктары YouTube каналын катталуучулары. Амансыздарбы? Барыңыздарга бүгүнкү күндүн жакшылыктарын каалаймын. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бүгүн Ош шаарындамын. Мына менин артымда турган чоң здание бул классик мейманканасы экен. Ушул жерде 3-этажда жакшы бир семинар өтүүчү жай бар. Бул жерге бизди аталык жем байытылган жем өндүрүп чыгаруучу ишкана мекеме өзүнүн ачылышыны, өзүнүн презентациясын жарыялаган экен. Ошо боюнча келдик, бул жерге чакырылдык. Бүгүн ошол аталык компаниясы жем өндүрүп чыгаруучу ишканасы кандай жемдерди чыгарат, кайсы багытта жем алса болот, бодомалдарга, тоокторго, кой эчкилерге ошолорду канча дозада кантип бериш керек, сиздерге толук маалымат алып берүүнү өзүмө макул көрдүм. Демек ичкериге кирелик эми. Демек урматтуу көрүүчүлөр, 3-этаждан Суламан Тоғыз ушундай көрүнүп турат экен, сол жакта. Семинар башталганча бир аз убакыт бар экен. Мен сиздерге Ош шаарыны 3-этаждан туруп бир көрсөтөйүн деп чечтим. Парковкасы сонун экен. Мына үйлөрдү тааныгандар бардыр. Дагы шүгүр коос өтө сонун жакшы шаарыбыз бар. Классик жыйындар залы. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерге Кыргызстаныбыздын Жалал Абад, Ош, Баткен областынан жергиликтүү ишкерлер чогулган. Бардыгы тоок, бодомал, кой, эчки кармаган фермерлер жана ушул тармакка кызыккан инсандар чогулган экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мына Ош шаарында классик отелинде отурабыз. Бул жерде семинар башталганга чейин биз Кадамжайдан жанындагы өзүбүздүн кошуналар, акалар, туугандар менен келдик. Камилжан Бахадыржан, Камилжанов Шарипжан ака жана Айбаш Уланбек. Кадамжайдан биз ушундай делегат болуп келдик бул жерге. Бул жерге бизди Баткенде жаңы ачылган аталык филиалынын аталык жем ишканасынын Баткен филиалы жетекчилери чакырды. Алар разы болсун чакырганыбыздарга. Эми ушул азыр сиздерге бул аталык жемдин канчалык пайдасы бар, кандай аяндарга, мал чарбачылыгына кантип бериш керек, ошол жөнүндө маалымат алып беребиз. Ушунда бүгүн ушу иш-чарага келип ушундай жакшы активдүү катышып берүүгө чоң рахмат. Анан кийин бул бүгүнкү семинардын аталышы аталык жем фирмалык кампасынын Ош шаарындагы ачылышына карата жана канаттууларды өстүрүү боюнча тажрыйба алмашуу жана жаңы технологиялар менен таанышуу иш-чарасын өткөрүп атабыз. Анан мен сиздерге тааныштырып кетейин бүгүнкү иш-чаранын планын менен. 9:30 10го чейин айттык элек немеде регистрацияны каттоо убагында. Андан кичине элдердин пробкага байланыштуу кичине кечирээк баштап атабыз. Андан кийин саламдашуу сөзү мен сүйлөп атам. Анан кийин менден кийин биздин аталык холдингдин главный зоотехниги Ващенко Татьяна Александровна келген, Бишкектен конок келген. Ошол андан кийин биздин аталык холдингдин ветеринары биздин Бугубаева Саламат эжекебиз, ал да бизде турат. Андан кийин биздин өзүңүздөр билгендей бизде аталык холдингде өзүбүздүн тоокханаларыбыз бар, тоок фермаларыбыз бар. Ошонун Акканат деген тоок фермабыздын ветеринары Нурсултан Барбушев деген жигит келген. Так, азыр менден кийин Татьяна эжекебиз сүйлөйт. Анан ушул эжектин баарын түшүндүрүп беретинде ушундай сиздерге ушул немени өткөзүп аткан кезибиз. Андан кийин Татьяна эжекеден кийин Саламат эжекебиз сүйлөйт. Эми урматтуу туугандар, биздин аталык компанияны Кыргызстанда эң чоң ири компания холдинг. Билесиздер, биз деген 12 багытта иштейбиз. Не только жем. Биз деген өрөөн чыгарабыз,
тракторларды сатабыз, айрыкча техникаларды сатабыз. Жүзүм менен иштейбиз. Мүлөндүрүш компанияда ушу сүт багытындагы, жылан сүт багытындагы уйларыбыз бар. Тоокторубуз азыр мына 5-6 тоок фермабыз бар. Кудай буюрса мына жакында эле сиздер жаңылыктан көрсөңүздөр керек. Biz hazır başladık kapsülası ötkünde gelip memleketin birlikteki aksakallarının demesinde koldosumundan gelip kapsül taşlaştı. Ya keyinki жылга дагы мына буюрса тофеларды ачып атабыз. Анан кийин дагы бир силерге маалымат катары биздин жердерде заводубуз былтыр ачылды, 23-жылы июнь айында ачылган. Биринчи августта сатып башталган. Ошондо бүгүнкү күндө көп жерибиз ушу түштүк тарапка кетип атат. Себеп дегенде мен билишим боюнча ушу Баткен областында тоок ферма кармагандар аябай көп экен. Ошондуктан Баткен областына кетип атат, Ош областына кетип атат, Жалал Абадка да кетип атат. Жалал Абадка аякта деген тоок гана азыраак окшойт. Аякка көбүнчө ушу малдарга, койлорго кетип атат да жемдер. Заводубуз Кыргызстанда эң чоң ири заводдун бири. Андай жок деп мен билбейт экем. Саатына 20 тонна чыгарат, суткасына 200 тонна жем чыгарат. Бардыгы жанагындай кишилер жемден кошуп, тигинден кошуп мындай деген жок. Бардыгы биздики автомат түрдө азыр көрөсүздөр. Бир эле киши башкарат заводду. Бир эле кнопка менен оператор отурат. Ал специалистти биз Россиядан алып келгенбиз. Ошол киши башкарып, бир эле киши рационду киргизет дагы. Мисалы сануй деген жемди туруп компьютерге басса эле ошол завод автоматика өзү аралаштырып, өзү тигинден кошуп, мындан кошуп чыгарган завод. Ошол урматтуу. Андай азыр бияка кичине назар берип коюңуздар, ушу биздин заводдун кыскача маалымат катары. Ошондо иштетип коюңуздар немен, компания бар, трактор чыгарган кытайский. Ошону биз Кыргызстанда официальный дистрибьютор болобуз. Ошо тракторларды биз киргизебиз Кыргызстанга. Анан ошо түштүк элинин суроо талабы боюнча эмнеге Бишкекте магазиндер Бишкекте бияка жеткизип бербейсиңер дегенден ошо элдерге
жардам болсын деп кыска жол киреше аздык болсын деп өзгөнгө ачып койгонбуз. Өзгөндө агросервис бар, мына Кудай буюрса кече 3-4 күн мурун 27 трактор киргиздик дагы чоң айтып атабыз да. Бүт маркалар бар. Ал деген билесиздер да 7 жылга лизингке берилет. Ошо лизингке берилип, ошондой жанагы именно ошо дүнү боюнча айыл чарба техникалар ошо жерден маалымат алсаңыздар болот. Эми азырында биздин да бир конобуз бар эле. Айыл чарба министрлигинен бир өкүл келген. Ошо Рыскулов Асанбай Мавлянович Асакалова сөз кылышат. Диқан фермерлер, көйгүзгө кош келипсиздер. Мен кыскача токтолуп кетейин. Бүгүнкү күндө биздин тарабындагы көптөгөн акыл кесип өзүңүздөр да басым маалыматтардан келип бассаңыздар керек. Бүгүнкү диқан фермерлерибизге көптөгөн жардам берүүлөрдү уюлдар өтө чоң болуп атат. Жар үчүн биздин да негизги максатыбыз ошол айыл чарба продукцияларын сапаттуу өндүрүп, көлөмүн көбөйтүп, экспорттук потенциалын жогорулатып, колдон келишинче импортты кыскартуу болуп эсептелет да. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө ошо дыйкандарга, фермерлерге өтө жакын болуу максатында министрликтин камбашылар ушу дыйкандарга жакындан кеңеш берүү борборлору ачылып атат. Бүгүн биздин өзү министрликтин өзүндө дагы мындай бир бөлмөгө ошондой бир баардык тармакта отурган специалисттер, адистер отурган кеңеш бөлүмүн ачтык. Бүгүнкү күндө ушундай да борборлор Жалал Абадта 2-дө ачылды. Азыркы убакта да Орчудагы баардык областтык администрациялардын зданияларында ушундай бөлмөлөр ачылган. Райондордо өзүңүздөр билесиздер, биздин агрардык борбору бар, бизде билесиздер. Ошонун жетекчилеринин кабинетинде бир бөлмөсүндө ушундай бөлмөлөрдү борборду ачып атабыз. Ошол жерге барып, любой өзүңүздөрдүн тармактар боюнча барып кеңеш алып, кандай иш баштап, кандай алып барабыз деген маселелерди чечип алсаңыздар болот. Ошондой эле биздин азыр министрликте дагы министрликтин демилгеси менен ушундай экспортко чыгарып, ушундай долбоорлор менен иштей турган фермерлерге өзүнчө бир сектор ачкан. Ошол жерге барып, проект, любой долбоорлоруңуздарды менен барып кеңешип, кандай жазып, кандай ишке ашыруу жасаса керек, 100 долбоор деген. Бизде бийилде ачылды, ошол 100 долбоор боюнча дагы ошол жерлерде иш алып барылат. Ошол боюнча да кайрылып, любой өйрөнүп кайрылсаңыздар болот да. Сен үчүн бүгүнкү күндө биз ошол бүгүнкү аталык агроөнеркәсип комплексиндагы бир келгендердин себеби да бир себептердин бири ошол болуп атат. Биз ошол түштүк регионунда фермерлерге жакындан белгилүү болсун, жакындан маалымат алсын деп, мына Ош жергесине алып келип, булар азыр сенбі өткөнүп жатышат. Бул да бир ошол фермерлерге бөлүнгөн эсептейм. Жакын арада 1,5 ай болуп калды. Камбашыларда көрдүңүздөр. Ар бир райондун зам акимдери, зам губернаторлору барып, бизде дагы Бишкектеги Ленин заводунун базасында баардык жана кичи ишканалардын кайра иштетүүчү сектор ошол жерде көрсөтүлдү. Мисалы үчүн жүндү, кара жүндү, мына бизде кара жүнүбүз көрүнгөн жерде эле калып, тоолордо кыркан жерде калып калчу да. Мына ошолорго дагы азыр ушундай станоктор, бекилер, иш чаралар ачылып, ошол жерде бүгүнкү күндө ошонун кара жүндөн дагы журкан жасап кылатуган ушундай жерлерди көрсөттүк. Бүгүнкү күндө ошолор турат. Эгер жолдон түшүп калсаңыздар, барып кирип көрсөңүздөр болот. Ошол эле тери иштетүү, ошол эле өсүмдүк майын кантип алып, кантип иштетиш керек, кичи сектор. Тоок фермасына кызыккандар үй шартында эң мобилдик, эң 160 деген бар, эң кичи 160 тоолукту үй шартында өзүнүн мобилдик тоок бекчиси бар, кармап баксаңыздар болот. Сәл ошонун баасы 190 000. Вот ошолордагы барып көрүп таанышсаңыздар болот. Ал ошол маалыматтарды жана мен айткандай дагы кайталап коеюн, администрация, облус администрациянын замдары, райондун зам акимдери баардыгы катышкан ошол жерде. Ошол телефондору баардык маалыматтар ошол жерде бар турган. Баардыгы бар.
Эми мен сөзүмдү кыскартайын, мына биздин негизги максатыбыз бүгүн аталыкты келип өзүбүздөн уктуңуздар. Көп тармактуу. Биздин өлкөдө эң алдыңкы компаниялардын бири. Булай буюрса, мен ойлойм, бүгүн ушу келип өзүңүздөргө кызыктырган бүт суроолоруңуздарды берип чечип аласыздар деп. Ошого рахмат сиздерге. Холдингтин главный зоотехниги Трити деген компания билесиз да. Трити деген биздеги бир холдингтин бир бутагы. Ошол зоотехнике Татьяна Александровна Ващенко зовут, да? Приятно видеть столь дружную компанию. И глядя в зал, знаете, как очень приятно, что здесь есть не только аксакалы уважаемые, но и есть молодые ребята, которые пришли к нам услышать нас и чему-то у нас научиться. Поэтому я вас очень приветствую и рада общению сегодняшнему с вами. Меня зовут Татьяна Александровна. Я имею достаточно большой срок работы именно в птицеводстве. Я окончила наш сельхозинститут в 1982 году. И с тех пор я работаю именно в области птицеводства. Была большая чудская бройлерная птицефабрика. Мы вышли на постсоветском пространстве на 3 миллиона бройлеров в год. А потом все это развалилось, все это закрылось, и все это пошло никуда. Но тем не менее, жизнь расположена так ко мне, что я осталась в птицеводстве, ни одного дня, ни одного года я не сидела просто без дела, а постоянно работала. На сегодняшний день я работаю в компании 3D, ранее было, затем мы перешли в фонд Аталык, как здесь сказали, главным зоотехником. И сегодня я выполняю обязанности еще и как рецептера Аталык завода нашего по производству комбикормов. Яичное производство полностью курирую. И когда мне задают вопросы, то где-то что-то я могу позволить себе ответить и по проданному производству, включая КРС. Но основное мое направление – это яичное направление. Сегодня я с вами хотела бы поговорить как бы сначала, с чего начинается птицеводство. Начинается с суточного цыпленка. Суточный цыпленок начинается с родительского стада, чем мы и обладаем. Компания 3T имеет родительское стадо. Мы завозим племенное яйцо, выращиваем ремонтный молодняк, а потом производим суточную курочку финального гибрида. И первые этапы развития цыпленка – это, можно говорить так, что это не вклад вырастим суточного цыпленка. Здесь мы должны учитывать все аспекты, начиная, как у нас открываются двери в помещении, где будет находиться будущий цыпленок, и заканчивая тем, как он будет выходить. То есть мы должны соблюдать все необходимые параметры содержания птицы, температурный режим, вентиляцию, поступление воздуха и, главное, кормление. Кормление забирает большую часть наших средств, но все время люди говорят, вот дорого корм стоит, вот дорого стоит. Знаете, ребят, дорого он стоит, да, для суточного цыпленка. Но будем говорить о том, сколько суточный цыпленок съест этого корма. Он же съест грамма, там, начиная от 15 грамм и заканчивая уже, когда трехмесячная молотка выходит, там 85 грамм. Этот корм мы, когда производим, мы учитываем все особенности, требования маленького растущего организма поэтапно, чтобы он, основа производства идет от того, как ремолодняк выращен, он получать должен весовую привеску, да, какую-то определенную нормативную. Но нам нужна не только привеска, нам нужна однородность. Вот чем лучше однородный цыпленок вырастет, тем больше мы получим достаточно потом качественной продукции. Аталык фирмасынын жетекчилери жана министрлик өкүлү чыгып сөз сүйлөп, жана зооветеринар сөз сүйлөгөндөн кийин келген меймандардан суроо жооп болуп, суроолор жоопторду ар кандай түрлөрүн беришип, катуу талкуу жаратылды. Бардык келген коноктор өзүнүн кызыктырган, өзүнүн чарбасыга байланыштуу болгон суроолорду министрдин өкүлүнө, Айыл чарба министринин өкүлүнө жана ушул жердеги Аталык фирмасынын
жетекчилерине, башкаруучуларына өзүнүн суроолорун берип, канааттанарлык жооп алышты. Суроо талаш тартыш менен жаралып, ар кимиси өзүнүн чарбасындагы көйгөйлүү маселелеrini айтып үлгөргөнгө жетишти. Негизги максаты өндүрүлгөн тоок жумурткаларını өзүбүздүн базарларда сатуу жана конкуренттерди жолго коюу маселеси болуп каралды. Сырттан ташып келе жаткан жумурткаларды санын азайтуу жана өзүбүздүн ички базарда өзүбүздө өндүрүлгөн жумурткаларды сатууну жолго коюп берүүнү өтүнүштү. Всем известно, что используется зерновая кормовая часть, это пшеница, это кукуруза и это ячмень. И белковая часть, это шрот подсолнечный, шрот соевый, жмых может быть подсолнечный. И вот здесь вот у нас на стенде как бы это все наши корма показаны. Что я хочу сказать? Поскольку мы живем в такой замечательной стране, как наша Киргизия, да, мы и пытаемся использовать корма, те, которые у нас хорошо производятся, произрастают. Это наша кукуруза, да, я ее люблю, я ее уважаю. Достаточно в большом проценте у нас идет использование комбикормат, я делаю расчеты на кукурузе, как бы, потому что это достаточно доступный и дешевый корм как для нас, для завода-производителя, так и для наших собственников, которые могут себе позволить производить корм дома, в домашних условиях. Выращивают и скармливают своему скоту. Поэтому все это доступно, все это решаемо. Мы можем предложить и свои услуги как завода, и можем помочь нашим собственникам производить какие-либо виды кормов. На сегодняшний день завод может делать комбикорма для всех видов животных. Птица, КРС, лошади, овцы. То есть все животные, сельхозживотные, которые люди занимаются, все корма мы можем производить в зависимости от возраста, в зависимости от направления. Будь то откорм, будь то молочное производство, это если по КРС. По птице то же самое яичное направление, бройлерное направление, будь то индюки, будь то перепелки. Вплоть до страусов мы можем эти корма производить и предлагать нашим людям. Фамилия имя скажите. Меня зовут Ващенко Татьяна Александровна. Я главный зоотехник холдинга Аталык 3Т, отделение 3Т. И как бы я уже имею достаточно большой стаж работы именно в птицеводстве. С 1982 года я работаю только на птицеводстве. Assalamu alaykum урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр ошол семинарда Аталык холдингдин түштүк региону боюнча өкүлү Болот байкени сөзгө тарттык. Assalamu alaykum Болот байке. Болот байке, биздин мынау мал кармаган жарандарыбызга эчки, кой, бодомал кармаган тоок, кармаган жарандарыбызга өзүңүздүн мына ошо Аталык холдингдин байытылган жемдери тууралуу, булардын баалуулук, сапат тууралуу маалымат айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Биздин Аталык холдингдин Аталык жем заводу ачылган. Азыр өзүңүздөр билгендей, мына түштүк регионуна бөлүнчөсү ушу Баткен областы, Лейлеке, Баткендин өзүнө Кадамжай, Кызылка тарапка, Сизде тарапка кетип атат биздин жемдер. Жемдин баалуулугу эмне? Жемге сырыйууну биз маканы жүгөрүнү өзүбүз бияктан элдерден, дыйкандардан чогултабыз. Будай, эми Кыргызстанда будай жетишпейт, себеп дегенде биздин завод саатына 20 тонна чыгат, суткасына 200 тонна чыгат. Ошол себептен бизге биякта жетиштик болот. Ошондуктан биз Россиядан тартып келебиз. Будайды, шрот, соевый шротту, соянын өзүнүн бул деген жемдин курамына кирет да. Жем болсо айта кетсек, жем болсо уйларга сүт багытында жемдер бар, букаларды семиртүү жемдер бар, торпок бир деп айтылат, 6 айга чейин, 4 айга чейин торпоктор, 4 айдан кийинки 12 айга чейин торпоктор бар. Ар жандыкка өзүнчө немеси жашына карап бөлүнөт жемдер. Ошол эле койлорго айтсак, койлордун 6 айга чейинки козуларга жемдер өзүнчө башкача, и андан кийин 6 айдан кийинки кой деп коет, койлорго дагы башкача жем бар. Анан Кудай буюрса, эчки багытындагы сүт, эчкилерге сүт багытындагы жемдерибиз бар.
ошол сүт багытындагы мына биздики азыр түштүктө ушул уйга сүт багытындагы сүтүбүз аябай жакшы өзүнүн көрсөтүүлөрүн көрсөтүп атат. Ошондой эле эчки багытындагы сүт багыт эчки сүт бере турган эчкилердин дагы жеми бул жакта бирок көп суроо болуп элек эчкиге. А немеде чүйдө мисалы үчүн буга талап көп да. Ошондуктан тияктан бизден жакшы өтүп атат. Эчки Ошол аталык жемин составы тууралуу, составында баалуулуктары тууралуу. составына курамы деп коет. Курамы. Курамына будай кошулат, жүгөр кошулат, арпа кошулат, анан кийин соевый шот кошулат, соевый неме кошулат, жымык деп коет. Жанагы биз майды сыгабыз, сояны алып келип туруп. Сыкканда жымык да кошулат, и май да кошулат. Ал жымык деген бул ушул ингредиенттердин эң кымбат ингредиенттердин бири да. Майы мисалы үчүн 85 сом турат литри. Ошондо биз жемге кошобуз, нерафилинин сыгып эле жемге кошобуз. Анан патака меласа деген жана кызылчанын калдыгы бар да. Кызылчанын патака меласа деп коет. Ал деген таттуу, ширин болот да. А малдар деген анын ширин жаш жүрөт да. Ошон үчүн ал биз аны кошулабыз. Рапсовый жымык кошулат. Ошол курам ошол да. Анан кийин жанагы бүт жанагындай витаминдер кошулат. Витамин, химикаттар да барбы? Химикат жок. Эле. Витамин баягы Витамин дегенде бул кандай? деген адамга мисалы үчүн жандыкка бизге адам баласына кандай витамин керек жана баады деп ичип атпайбызбы? Дагы эле малга да ошондой витаминдер керек. Ошол витаминдерди биз голландский фирма Nutrition деген Россиядан Воронежден алып келебиз. Алып келип ошол кошулат витаминдер кошулуп туруп анан кийин премикс деп коет да. Ошону биз жемге кошобуз. Минеральный добавки деп коет. Минеральный добавки. Жанагы көп бая бука байлагандарды мисал кылайлычы, эми кызыктуу болсо керек элдерибизге. Ошол бир бука, например, мен бир буканы байласам, ошо аталык жем менен канча айда мындай семиртирип дегендей. Эми аны жегенден кийин эми бир айда эле сизге буга семирип жатып койбойт да. Эми акырындан биздин жемге өткөндөн кийин бир 2 айда, 1 айда кээде бирок көрсөткүчтөр бар. Кээдеден угуп атабыз, кыйла жылыш бар деп алып атышат ушулар. Жакшы алып атышат. Жакшы экен. Рахмат. Элибизге калуу тилектериңиз. Ушул эми элге Баткен областынын жалпы эле кыргыз элибизге аманчылык, токчулук, ушу өзүбүздүн ата мекендикти өндүрүштү көтөрөлү. Бул бизнес завод ушу ата мекенди өндүрүш, ушу Кыргызстандын кыргыз балдардыкы, Кыргызстандын жем заводу. Вот ушул анан эч кимдей биз ошо элге ушу биздин немеге жемдерди жеп, таза өзүдөн чыгарган жемди жесин деген эле го. Рахмат. Баткен областынан эми өнүгүү, мал көбөйсүн, тоок көбөйсүн, жумуртка көбөйсүн, ошону каалайм. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ошол аталык бүгүнкү аталык холдингдин семинарга келип, өзүбүздүн чарба эчки чарбачылыгын кармаган Жорабай агайды менен тааныштым. Ассаламу алейкум агай, жакшысыз? Агай, өзүңүздү тааныштырып, анан суроолорго жооп берсеңиз. Өзүңүз бир катар. Макул, мен акыркы кездерде, акыркы 5 жылдыкта ушунда ветеринарлык медицина жана биотохму кафедрасында окутуучу болуп иштеймин. Өзүм 2020 жылдан баштап эчки чарбасы менен алектенемин. Өзгөчө менде негизинен эле сүт багытындагы эчкилер. Эми сүт багытындагы эчкилер түштүктө таза кандуу эчкилерди кармоо кыйын болгондуктан мен жергиликтүү эчкилерге занен пробасындагы текелерди коюп аралаштырып туруп, жергиликтүү сүттүү багыттагы эчкилерди чыгарып Жана занен пародасын алып келип өзүңүздүн жергиликтүү эчкилер. жалпак тиги айтканда жайдары эчкиге аргындаштырдыңыз. Эффект жакшы болот экен аны? Жыйынтыгы жакшы болду. Себеби занен эчкилери биздин түштүктүн катал климатында Занен сүт багытындагы текени жөнөкөй эчкилер. Жергиликтүү тандалган эчкилер коюп аргындаштырып, анан кыргыздын жаңы сүт багытындагы эчкилерин чыгаруу алдына турам. Кыргыз эчки. Ошондой багытында. Азыр менин эчкилеримде жайытым чектелүү болгондуктан мен 20 башты бар эчкини гана караймын, андан ашкасын калган фермерлерге сатып, ушундай негизинен 25
жаңыздын кыргыздын жаңы сүт ечкилерин кармап турат да. Агай, жаңы эчки кырмайын, шу сүт багытында эчки баштайын дегендерге кайсы пародада эчкини сунуштайт элеңиз? Биздин мына түштүк Ош Баткен жергесиге. Азыр эми жергиликтүү эчкилерди кайсы пародага өтсө дагы жергиликтүү эчкилердин негизинде чыгарып алыш керек да. Себеби таза кандуу башка парода, мисалы Европадан келген, Швейцариядан келген, Россиядан келген эчкилер бизден каталуу климатта жашап кетиш кыйын. Ошондуктан жергиликтүү эчкиге тиркесин менен алып келип, каалаган пародага өткөзсө болот. Мисалы бизге азыр сүт багытындагы эчкилер ыңгайлуу, багыш келечектүү жана бизге түштүккө эң эле ыңгайлуусу дагы бул Африкадан чыккан бурская порода, эт багытында. Алардын этинин сапасы дүйнөлүк базарда кымбат турат. Кандай порода дедиңиз? Бурская порода, Африканын породасы. Бул породанын дагы бизге фермерлер үчүн ыңгайлуу жери, алар 5 айлыгында толук чебиштер жетилет дагы утка койсо болот да. Себеби биздин жергиликтүү фермерлердин эң бир көйгөйү эмне? Чебиштерди эрте эле текеден качырып алып, жергиликтүү эчкилер чоңойбой калат. Ошол кесепетинен эчки чарбасы немеге киреше жакшы бербейт экен. Кирешесиз таңбат деп фермерлер эле эчкиден көңүл калып атат да. Ошондуктан ошол бурская породага аралаштырылса, биздин чебиштер 5 айында толук жетилет дагы, аябай сапаттуу, дүйнөлүк базарда кымбат турган торпоктун этине кара эт негизинен ошондой сапаттуу эт берет да. Анан биздин ушундай эт маселеси боюнча көйгөйдү ушул порода менен толтуруп алсак болот. Агай, азыр мына эчки баккан группалар бар да, ошо порода группалар. Ошондо мындай көбүнчөсү берилген суроолор эчки кайсы убакта күүгө келет, же болбосо текени кайсы учурда улак текени эчкиге койсо болот деген суроолор да. Ошолорго жооп бере берсеңиз кыска. Эми мисалы карамалга салыштырып коелу да. Түшүнүктүү болуш үчүн карамалдын сан миллиардын ошол бунажындарын буруттан өткөрүү үчүн, букага коюу үчүн, ал бунажын энесинин 80% салмагына жеткенде бутка коюлат. Бул туура эрежеси боюнча. Ал эми эчкилер деле ошол сыяктуу эле чебиштер кеминде 10 ай болгондо, аябай жакшы шартта багса, кеминде 10 ай болсо, ошол чебиштин салмагы жетиштүү болсо, энесинин салмагын экин неме жактап калганда ошондо бутка койсо болот да. Ошондо толук өсүш токтотулбастан толук жетилип, кирешелик тамакка айланат. Ал эми текелер кеминде 1,5 жаштан кийин бутка коюлуш керек. Ошондо сапат. Эрте коюлса жакшы болбой калат. Улак текелерди коюлга болот да. Агай, анан бул эми оорулар тууралуу эчкилерде кайсы оорулар көбүрөөк кездешет? Эми бизде фермерлер көбүнчө эле баягындай тууп алган эчкини баягы өзү эрежеси боюнча тууп алган эчки эс алыш керек да. Бизде тууп алган эчкини биринчи үлгүсү келип, тууп алгандан кийин 1 айдын ичинде биринчи үлгүсү келгенде теке коюп алат да. Ошол жерден дагы көп көйгөйлөр болот да. Анан эми эчкини негизинен эле мен дээрлик эле эчкилер жайыт аябай жакшы болсо, эчки өзүнүн дарысын өзү тагы дээрлик дарыланбайт. Болгон улак текелерди альбем менен ич куттан тазалап турса, анан короолору аябай таза болуп, ветеринардык профилактикалык иш-чаралар өткөрүлүп, дезинфекция болуп турса, эчкилер ошол бүргөдөн негизинен эле эчкилердин бүргө анан бүт басып кетет да. Ошодон эле сактап турса, жайыты аябай жакшы болсо, эч кандай дарылаштын деле кажети жок болуп калат да. Агай, бүгүн мына тоет маселесинде жем тууралуу семинар болду да. Агай, бир эчкиге, чоң эчкиге дейли, же орто жаш, бир күндө канча жем рацион бериш керек? Мисалы эчкилерге сүттүн сапатына карайт да. Мен мисалы бизге аталып келгенге чейин мен эчкилерди Россиядан келген сапаттуу кебектер бар. Ошодон эле кемен берем дагы. Анан жайыттын аябай жакшы. Ошо жайытта толук рацион өзүнө керектүү бүлдүркөндөрдү жайытта бардыгы бар да. Мөмө жемиштердин жерге түшкөндөрүн бардыгын жейт дагы, эч кандай мындайча айтканда оорубайт деле.
Anam болгону кошумча керекти кенемден керекти өзүнүн атайын короодо атайын чараларга салып коюп кабар ишке келип кезекте ирмеп жеп ушинтип жүрөт. Ошондой ыкмалар бар. Мага ошол ыңгайлуу. Себеби менен ишке баратканда 2 саат 3 саатка чейин жайыпты болуп кечинде гана себеби күндүз иште болом, кечке күнүнө 2 жолу аябай жакшы жайыптын тоюп берет. Sizga cho'ng rahmat ag'ay. Kep kengashib sizda qarab turaylik. Alloh razı bo'lsin sizdan. Salomat bo'linglar. Rahmat.